Саламатсыздар, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон Кылым картар бир күн романынын 7 бөлүгү. 1952 жылдын жайы менен күзү эске түшкөндө боронду Эдигейдин жаны жыргап, көңүлү чалкып кетет. Эдигейдин алдын ала айтканы пайгамбарлыкта эле болуптур. Сары өзөктүн аптабына чыдай албай кескелдириктер көлөкө издеп Тамандырыкка келип калчу ошол ысык жайдын аягы августтун орто ченинде күн ырайы заматты өзгөрдү. Жан чыдатпаган ысык кайта түштү да саалдап салкын тартып, дегенкиси түнкү уйку тынчыраак болуп калды. Сары өзөктө андайлар боло берет. Бир жайга кийинки жай окшошпойт. Бирок кыш бойдон дайыма катаал, кээ бир жай адамга жыргал берип калат. Елизаров бир жолу айтып бергендей, анын себеби абанын эң үстүңкү катмарларында агым өзгөрүп, асман дарыяларынын нугу жаңырат. Ушундай тирикмуштарды Елизаров билип айтчу. Ошо жогор жактагы жээги бар, тарам-тарам колу бар, көрүнбөгөн зор дарыялар агат дечи ал. Тынбай аккан ал дарыялар бүт жер шаарын курчап алып турат. Арылдаган шамалдарды бел корчоо кылган жер шаары өз огунда тегеренип жүрүп отурат. Мезгилдин жүрүшү мына ошондон Елизаровду угуп отуруштун өзү бир кызык. Андай киши табылбайт, пейили кенен жан эле. Боронду Эдигей абдан сыйлачу, Елизаров дагы ага ошондой эле мамиле кылчу. Ошентип кээде Сары өзөктүн жайкы аптабын жеңилдетип калчу алиги асман дайрасы ошо кездерде эмнегедир ылдыйлап агат, ылдыйлап агып барып Гималай тоолоруна кептелет. Гималай деген кайда жатат? Сары өзөк кайда? Ал кайда? Жок, жер шарынын масштабында эки орто анчалык деле алыс эмес. Аба агымы Гималайга кептелет да толкуп туруп окторулуп кайра агат. Индастан менен Пакистанга жетпейт, а жердеги ысык кадимкисиндей тура берет. Кайра кайткан дайра Сары өзөктүн үстүнө келгенде жайылып агат. Анткени Сары өзөк деген деңизге окшоп томуктай, тоо такаты жок ээнда. Ошентип алиги дайра Гималайдын салкынын ала келет. Эмнеси болсо да ошол жылы жайдын этеги күздүн башында сонун күндөр туруп берди. Сары өзөккө жамгыр жааш деген сейрек болуучу кубулуш. Ар бир жааган жамгыр көп жылдарга эстен чыкпай калат. Бирок ошондогу жамгыр боронду Эдигейдин жадыдан өмүр бою чыкпас. Оболу булут чылк каптап келди. Чөлдүн төрө болгон Сары өзөктүн какшып турган көмкөрүлүү асманы көрүнбөй калышынын өзү таңыркатты. Ал анан тумук турган бук болуп дем кыстыктырды. Эдигей агүнү вагон кураштыргыч болуп иштеп жүргөн, шагыл жана кызыл карагай шпалдарды ап келген 3 платформа жүктөштүрүлгөндөн кийин разъездин туюк жолунда турган. Жүктү кечүүгүн эле түшүрүп салышкан. Жоо кууп келаткансып, кайсы иш болбосун, качан болбосун тез бүтүрүш үчүн шаштырып калышат эмеспи? Анан бүтүп карасаң, анча деле шашылыш эмес болуп чыгат. Жүктөн бошогон платформалар дагы бир күн бекер турду. Жүк түшүрүүдө болсо баары жапырт жабылган. Казангап, Абуталип, Зарипа, Үкүбала, Бүкөй болуп, бу шашылыш ишке жолдо иштегендердин баары калбай келген. Ал кезде баардык иш кол менен бүтчү да. Анан күндүн ысыгын айтпа. Өчөшкөнсүп алиги жүктүн ушундай аптапта келгенин, бирок керектедиби керек. Жан аябай иштешти. Үкүбала жүрөгү айланып кусуп ийди. Чайыр жыттанган шпалдардын бүкшүгөн ысык жытын көтөрө алчу эмес. Аны үйүнө кетиришти. Үйдөгү балдар суусаган балапандардан бетер ысыкка эзилип отурганын ойлоп, калган аялдарды да үйлөрүнө айдашты. Жалаң эркектер кара жанды карчуруп, өлө тала бүтүрүштү. Эртеси жамгыр болор күнү бош поезд жолулаш табарнякты кошо сүйрөп, Кумбелге бараткан жолдо разъездеги бошогон 3 вагонду ала кетмек болду. Нар айдап, бер айдап, поезддин койругун алиги туюктагы вагондорго такаганча, аларды тиркегиче Эдигей думук турган буктан гүл шал тердеп, тилин сунуп калды. Мончого буулангансыбай, мындан көрө күн куйкалап турганы дурус болду. Машинист да эби жөнү жок сөлдүр экен, вагонун астынан улам тияка, кайра бияка эмгектеп өтүп жүргөн Эдигейдин жаны чыгып кетти. Анан машинист ашата сөктү. Машинист да Эдигейдин шыбагасын кайтарды. Мешинде алуулуп көмүр күйүп жатса, машинистке да оңойбу.
Өкөнүн тең мээси кайнап чыгарын аз калыптыр. Иши кылып поезд кетти. Бошогон вагондорду сүйрөй кетти. Мына ошондо нөшөр төктү дейсиң, тим эле челектеп куйгандай төгүп жиберди. Канчадан бери жаабаган эсесин чыгара төктү. Жер силкинип алды. Көлчүк көбөйүп, бети көбүктөнүп көп чыкты. Ал анан кара нөшөр жинленгендей албууттанып, алиге сөз чын болсо, Гималайдын мөңгүсүнөн алып келген салкынын ысык жерге жапшыра төгүп кирди. Гималай болбосоң кое кал. Бу не деген күч? Эдигей үйүнө чуркады. Эмнеге чуркаганын өзү билбейт, жөн эле. Жамгырга калган киши үйүнө же жакын бир баш калканычка чуркайт эмеспи? Көнгөн адат, болбосо мындай жамгырдан качып болобу? Ал ой чуркап баратып кылт этти да, Куттубаевдин үй бүлөсү бүт барагынын жанында, жамгыр астында бийлеп жатышканын көрүп токтоп калды. Абуталип, Зарипа, эки уулу Даул жана Эрмек болуп, тегерете кол кармашып алып, так секирип бийлеп жатышат. Эдигей айран азыр калыптыр. Жамгыр астында бийлешкендерин эмес, жамгыр алдында Абуталип менен Зарипа рельсаларды аттап-путтап өтүшүп, үйүнө шашып бараткандарын көргөн. Эми болсо жамгыр жааганда бала чакасы менен бир бололу дешкен тура. Мына ошого азыр айран калды. Эдигейдин башына андай ой кирмек эмес. Тигилер болсо өткөн газдар, Арал деңизине өрөө конуп, эс алып кеткендей ызы-чуу түшүп бийлеп жатышат. Булар үчүн бу жамгыр майрам да, көктөн түшкөн кут да. Сары өзөктө жүрүп жамгыр сагынып бук болушпадыбы? Боронду да аргасыз туруп, жылт эткен бактысын илеп чуткан буларды карап турган Эдигейдин көңүлү көтөрүлдү. Кейип да турду, күлкүсү да келди, аяп да турду. Эдигей, кел биз менен, деп сабалаган жамгырдын астында Абуталип суучулдардай кол булгады. Эдигей аке, деп балдар аны көздөй кубана чуркады. Кичүүсү үчкө жаңы караган Эрмекти Эдигей өзү да жакшы көрөт. Кулачын жайып, сууга аптыга оозун чоң ачып чуркап келатат. Көзүнүн кубанычы чачырап, эрдик менен тентек аралаш аны Эдигей эки колтуктан шап көтөрө коюп, айлангүчөк тегеретти. Баланын кубанычына кошо апкаарып, дагы эмне кылаарын билбеди. Булардын үй бүлөлүк майрамына кошулайын деген ою деле жок эле. Аңгыча бурчтан өзүнүн Сауля менен Шарапаты чыңырып чуркап чыгышты. Алар тигилердин шаңын угуп чыгышкан билем. Кыздардын кубанычы коюндарына батпайт. Ата, жүр чуркайлы, деп колдон жеңден тарткылап калышты. Эдигейдин тайсалдап турган тушоосун ушу сөз кесип ийгендей болду. Эми баары чогулуп, шатыраган нөшөр астында шатыра шатман турушту. Кичинекей бала чаң тополоңдо жыгылып суу жутуп албасын деп Эдигей Эрмекти колунан түшүргөн жок. Абуталип болсо Шарапатты мойнуна мингизип алыптыр. Ошо топ менен балдардын көңүлүн көтөрүп чуркап Эрмек Эдигейдин колунан талпынтат, өзүнчө кыйкырат. Оозуна суу кирип аптыга түшсө, суу шоргологон мурдун Эдигейдин мойнуна катат. Ансайын Эдигейдин ичи элжирейт. Кенжесинин бу кишиге ынак болуп жарпы жазылып жүргөнүнө ыраазычылыгын билдиргендей анда-санда Абуталип менен Зарипа Эдигейге эреркей карап коюшат. Абуталиптер баштаган бу жамгырлуу кым-куутта Эдигейдин кыздарынын да көңүлү чак. Ушу кым-куутта Зарипанын сулуулугуна Эдигейдин назары түштү. Жамгыр тараган узун кара чачы, жүзү, мойын ылдый ийинине коюлуп, суу болгон көйнөгү денесине жабышканга кырчын мүчөсү, кой койгон моюну, соорусу, санылдый ак балтырынан суу шорголойт. Бир келген бактысына көзү жалтылдайт, ойноктойт. Алан сайын күмүш тиштери жаркырайт. Сары өзөктүн жааны келди кетти кубулуш. Кар болсо акырында берип жерге сиңет. Жамгыр кандайча жаабасын, алакандагы сымап-сымал токтой албай ылдый чуркайт. Аң жарларга коюлуп кетет, шатырап келет да шаркырап жок болот. Нөшөр башталгандан кийин бат эле жөлгөн уктарга кыяндан суу толуп чыкты. Көбүктөнүп, жошолонуп, өктөмдөнүп акты. Борондулуктар эми кыян сууну эрмек кылып ойношту. Тепши дагараларын калдыратып, Тестиер, Даул менен Сауля кайыкка түшкөнсүп түшүп алып сүзүштү. Кичинекей кенжелерди дагы салып ойнотушту. Жамгыр коюп жатты. Тепши дагараларды кубалап бара берип, темир жолдун жалына, разъездин башына жетип калышыптыр. Ушу маалда Борондудан пассажир поезд өтүп бараткан.
Поезддин эшик терезелерин бербей жабалактаган жүргүнчүлөр, кээ бирлери ачык терезеден белине чейин суурулуп чыгып алып, баары тең астыдагы оюнду карап, чөлдүн апендилеринин жоругуна күлүп баратты. Бирдеме деп кыйкырат бирери. «Эй, чөгүп кетпегиле» деп, эригип бараткан немелер боорун тырмап күлүп, ышкырып өтүүдө. Бороондуулуктардын жоругу аларга таң калыштуу көрүнөт окшобойбу? Үйлөрүнө жеткенде кай бири көргөнүн айтып, отургандарга тамаша чегип берер балким. Ошолордун баарын тарткан поезд нөшөргө жуулуп кете берди. Жүргүнчүлөрдүн мазагы капарына да кирмек эмес, эгер Эдигей Зарипанын ыйлап отурганын көрбөсө. Нөшөрдүн суусу бет ылдый шорголоп турса, бирөө ыйлап жатабы жокпу? Айтыш кыйын, бирок Зарипа ыйлап жатты. Күлүп жаткансып көрүнүмүш болот, шайыр кебете күтүмүш болот, үн чыгара күлүп, каткырмыш болот, бирок ыйлап жатты. Абуталип чоочулап колунан алды. «Эмне болду, соорончу деги? Жүр үйгө». «Жок, мен жөн эле ыктытып атам», деди Зарипа. Каплет келген жамгырдын рахатын толук алып калууга шашып, кайрадан балдарды ойнотууга киришти. Бирок Эдигейдин көңүлү чөктү. Бул жерден алыс, булардан алыс башка турмуш бар экенин, ал жерде жамгыр кишилерди мынчалык кубантпай турганын, ал кишилер тунук, таза сууда сүзүп, башкача шартта жашаарын, балдарын ойнотуу, окутуу шарты да башкача экенин түшүнүү, билүү жана өз тагдырын ойлоо буларга канчалык оор экенин элестетти. А бирок балдардын көңүлүн ачыш үчүн гана ушинтип жаткан Абуталип менен Зарипаны уялтпас үчүн Эдигей алар кандай шаттанса, колдоп ошондой шаттана берди. Чоңдордун да балдардын да ойногон оюндары канды. Жамгыр деле куюлуп турду. Ошондо алар үйүнө жүгүрдү. Артынан боору ооруй карап турган Эдигей тигилердин ата-эне балдары болуп, баары тең шөмтүрөп, сары өзөктөгү бир жолку бактысына ыраазы катар чуркап бараткандарына шүйүшүнө карап турду. Кенже кызын көтөрүп, улуусун жетелеп Эдигей эшигинин алдына келгенде, үкү бала алардын түрүн көрүп алып, алаканын шак чапты. «Ойбай, силер эмне болгонсуңар? Кимге окшоп калгансыңар?» «Коркпа пакеси» деп Эдигей жооткотумуш болуп, өзү күлүп жиберди. «Атан төбө мас болсо, тайлак төбө менен дос болот деген. Көрүп турам, достошупсуңар» деп үкү бала күлүмсүрөй жекиримиш этти. «Чечингилеби, сууга түшкөн тооктордой болбой». Жамгыр басылды, бирок түнү бою алыстан угулуп турган күркүрөөгө караганда бу жерден көчүп, сары өзөктүн чет жактарында жаап жатты окшоду. Эдигей 2-3 жолу күркүрөгөн дабыштан ойгонду. Ойгонуп алып таң калат. Арал деңизинде так төбөдөн асман жарылгандай күркүрөсө да уктай берчилим. Аердин жөнү башка. Күн арадобул согуп турат. Ойгонуп алып кирпигин көтөрө албай уйкусунун ортосунда болсо да, Эдигей ээн таланын улам бир жеринен жарк журк эткен чагылган нурларын терезеден көрүп калат. Ошол түнү бороонду Эдигей түш көрдү. Согушта душмандын аткылоосунун астында жатыптыр. Эмнегедир снаряддар үнсүз келип түшөт да, үнсүз жарылып, көккө көтөрүлгөн топурак үнсүз каалгып атылып чыгып, каалгып жайгулайт. Ошондой бир жарылууда Эдигей өзү көккө учту. Анан каалгып көккө кулады. Жүрөгү зырпылдап, түбү жок ээндикке кулап баратты. Анан ал чабуулга чуркап баратыптыр. Шинелчен көп аскер чабуул коюп баратты. Бирок жүздөрү көрүнбөйт. Жалаң шинелдер автоматтарын кезей кармап чабуул коюп бараткандай. Бир маалда шинелдер «Ура!» деп кыйкырып жөнөгөндө, Эдигейдин алдынан жамгырга суу болуп күлүп турган Зарипа пайда болду. Таң каларлык иш. Денесине чапталган чыт көйнөкчөн, жазылуу чачы ийин ылдый коюлат. Үстүнөн жамгыр төгүп, жүзү ылдый суу коюлат. Өзү болсо токтоно албай күлөт да күлөт. Чабуулга бараткан Эдигей аялдоого чолосу жок экенин билет. Ошондо да «Эмне мынчалык күлөсүң, Зарипа? Мунуң жакшы эмес» деди. «Мен күлгөн жокмун, ыйлап атам» деди да, Зарипа төгүлгөн жамгыр астында күлө берди. Эртеси бу түшүн Абуталип менен Зарипага айтып бергиси келди. Бирок түштүн жорумалы жаман көрүнгөнсүп айныды. Тигилерди курулай капа кылгысы келбеди. Алиге өткөн чоң жамгырдан кийин сары өзөк ысыгынын күчү тайыды. Же Казангап айтмакчы, жайдын акысы бүттү. Ысык күндөр дагы болуп турду, бирок баягыдай алуу табы жок. Анан сары өзөктүн
Көз алдындагы рахаттуу мезгил башталды. Борондунун балдары дагы талыкшыган аптаптан кутулуп, коңкуроодой үндөрү чыгып, оюнга кирди. Ошо кезде Кумбел станциясынан кабарлашты. Кызыл Ордонун дарбыздары келди, шыбагаңарды алып кетесиңерби? Же биз эле берип жиберелиби деп. Эдигейге бул жакшы шылтоо болду. Өзүбүз барып тандап алалы, болбосо мына биздин кешик деп. Камек-самекти салып жиберишпесин деп разъездин начальнигин көндүрдү. Болуптур жолдош, баргыла. Куттубаевтерди кошуп ал. Дарбыздын жакшысын тандагыла. Эдигейге ушу керек болчу. Абуталип менен Зарипаны балдары менен бир күнгө болсо да Борондудан чыгарып сергиткиси келген. Өздөрү деле базарлап келсе жаманбы? Ошентип эки үй бүлө бала чакасы менен чогуу эртең мененке жолулаш бир поездге түшүп жөнөп калышты. Болгонунча кийиништи. Баарынан да балдарга сонун. Жомоктогу бир өлкөгө бараткандай өп-көпкөлөрүнө батпай сүйүнөт. Жолду катар сурап барышты. Айерде талдар өсөбү? Өсөт. Чөбү жашылбы? Жашыл. Гүлдөрү да барбы? Тамдары чоң-чоң, машиналар көчөдөн чубап турабы? Дарбыз коон каалаганча көп да, Балмуздак барбы эрде? Айерде деңиз барбы? Товар вагондун ичин шамал жаба берип баратты. Эшигин саал ачып, балдардын азарлыгына тактай калап коюшкан. Ансыз деле эшикке чыга бериш жерде бош жашикте Абуталип менен Эдигей отуруп келатат. Эшиктен салкын аба арылдап киргенде маңдай жазылып, маанай ачылат. Балдардын суроосу менен алаксып, айерден башка арде менен сүйлөшүп барат. Бирге баратканына, күн жакшынакай болуп бергенине, балдардын көңүлү чактыгына, баарынан да Абуталип менен Зарипанын кабактары ачылганына өзүнчө ыраазы болуп отурат. Күндө көрсөң жер тиктешип, сары санаага саргайып жүргөн эки жар аз убакка болсо да бой жазып, көңүл ачып калууда. Ал экөөнү көрүп отуруп, Эдигейдин оюна кетет. Балким Абуталипке сары өзөктө каалашынча ээн эркен тура бер деген уруксаат болор. Ошондой эле болсо экен Кудай. Зарипа менен үкү бала экөө маңдай теске отуруп алышып, тиричиликтин кызык сөзүнө киришкенин көрүү да өзүнчө рахат. Экөө тең көңүлдүү. Ушундай эле болбойбу? Адамга көптүн деле кереги жок. Жакшы сөз жарым ырыс. Башка жол ачык болбосо, Борондунун турмушуна эптешип, көнүп кетишсе, орноктошуп алышса, баштарынан өткөн борон чапкынды унутуп алышса деп кыялданат Эдигей. Абуталип экөө ийин тийиштирип отуруп барат. Эдигей да ошого ыраазы. Абуталип ага ишенет. Экөө көп сүйлөшпөй эле бирин-бири түшүнүшөт. Жанга тээр кепти козгошот. Андай кеп келди-кетти сөз катары айтыла бербеш керегин экөө тең билет. Ошол үчүн экөө бирин-бири кадырлашат. Эдигей Абуталиптен акылын, токтоолугун, баарынан да үй бүлөсүнө карамдуулугун баалайт. Ушул үй бүлөсү деп жашап жүрөт. Чогуп кетпей үй бүлө деген оюнунан кубат алып жүрөт. Абуталиптин сөздөрүн угуп жүрүп, Эдигей муну түшүндү. Адамдын башкаларга кылар эң чоң жакшылыгы эле үйүнөн адам болор балдарды тарбиялап өстүрүү экен. Аны да бирөөнүн жардамы менен эмес, өзү күн сайын, саат сайын бүт дилин балдарга берип, колдон келишинче балдардын кашында канчалык көп болсо, ошончолук ийги. Советчан деген Советчанды бала күнүнөн баштап интернатты болобу, институту болобу, анан билим жогорулатуу курсу болобу, иши кылып шаар тарбиясын көрсүн, шаарда башкалардан кем жүрбөсүн деп байкуш казангап, тапкан ташыганын бүт бойдон баласына ырыскыттап турбады беле. Эмне майнап чыкты? Билгени элден кем эместечи, бирок кунарсыз неме кунарсыз эле болот тура. Ошондо дарбыз алып келмеке Кумбелге чогуу баратып, Эдигейдин ойлогон ою ошо болгон. Жакшыраак башка жол таба албай турган болсо, анда Абуталип Куттубаев Борондуга эле бекемделип орношуп калганы жөн. Чарбасын жолго салып дегендей, мал күтүп дегендей, анан сары өзөктө отуруп алып, балдардын колунан келишинче өстүрө берсин. Ырас, бул акылын ага айткан жок, бирок сөздөн улам Абуталип да ушул ойдо экенин билди. Картошкону кантип камдап алууну, аялы менен балдарына кышка деп кийиз өтүктү кайдан табуунун жол жобосун сурап барды. Өзүм дейт, кыштан өтүкчөлүнө өтөрмүн дейт. Анан дагы Кумбелде китепкана барбы? Анда разъездге китеп алып кетсе болобу? Деп да сурады. Ошо күнү кечке жуук дагы эле жолулаш товарняк менен кайра тартышты. Борондулуктарга шыбага дарбыз коонду ала кайтышты.
Кечке жакын балдар чарчап көңүлдөрү көтөрүңкү, кум белди көтөрүштү, оюн чыгалышты, бал муздак жешти, иши кылып жаңыланып калышты. Станциянын чач тарачында гана кичине чатагыш болду. Балдардын чачын тегиздете кетиш үчүн кирип калышкан. Эрмектин кезеги келгенде ал бакырып туйлап кое берди дейсиң, эч ким көндүрө албады. Баары чарчады. Бала болсо коркот, чаңырып, жулунуп, атасын чакырат. Абуталип ал учурда жанындагы дүкөнгө басып кетти эле. Зарипа эмне кылаарын билбей, бир кызарат, бир бозорот. Туулганы алдыра элек, чач тармал. Татына болгон соң жөн койдук эле деп актанат бечара. Чын эле, Эрмектин чачы кайраттуу, тармал. Апасынын чачындай, өзү да Зарипаны тарткан. Башын жууп, чачын тарап коюшса, тим эле сүймөнчүк болуп калат. Эмне айламал ойлошподу. Үкү бала Саулинин чачын кырктырмай да болду. Мына карачы, кыз коркпой эле отурат деп алдашты. Ал учурда Эрмек жуушугансып калган. Бирок чачтарач машинкасын алып жакындап келатканда өкүрүп бакырып тура качты. Дал ушул маалда ооздон Абуталип кирип келаткан. Эрмек атасына чуркады. Атасы көтөрүп алып, бооруна кысып, баланы кыйнаган менен болбостугун билди. Кечирип коюңуз, деди ал чачтарачка. Дагы бир жолу келербиз. Белди бек бууп алып келбесек ошондо. Азырынча шашылыш жок. Жүрө берсин. Шашылыш жок. Башка бир жолу. Конвенция авианосецинин бортунда болуп жаткан өзгөчө полномочиялык комиссиялардын чукул чакырылган кеңешмесинин жүрүшүндө эки тараптын макулдашуусу боюнча орбиталык паритет станциясына колдонгон радиограмма жөнөтүлдү. Паритет ал радиограмманы жерден сырткары цивилизациялуу планетада турган 1-2 жана 2-1 космонавттарга жөнөтүүгө милдеттендирилди. Радиограмма бир башбордун атайын көрсөтмөсү болмоюнча ордуңардан эч жака жылбагыла деп айтылган. Кеңешме мурдагысындай эле жабылуу эшик ичинде жашыруун өтүп жатты. Конвенция авианосеци мурдагысындай эле өз ордунда Тынч океанда, Алеуттан түштүгүрөөк аба боюнча Сан-Франциско менен Владивостоктун дал ортосундагы өз ордунда турду. Эге жарыгынын системасындагы бир планетада жерден сырткары цивилизацияга ээ болгон анын акыл эси бар жандары жерликтер менен байланыш түзүүнү сунуш кылып жаткандыгы туурасындагы галактика аралык улуу ачылыш окуясы болгонун мурдагыдай эле дүйнөдө азырынча эч ким билбейт. Чукул чакырылган кеңешмеде күтүлбөгөн булукмуш проблема боюнча ким жактайт, ким каршы деген дебаттары жүрүп жатты. Документтердин ар бир ою, ар бир сөзү изилденүүдө. Токой Төш планетасындагы акыл эстүү турмуштун курулушунун фактысы катарында келтирилген ар кандай деталь баарынан мурда жердеги цивилизациянын тажрыйбасына сыйымдаштуулугу же сыйымдуу боло албастыгы, мүмкүн болгон кийинки натыйжалары жана планетанын алдыңкы өлкөлөрүнүн кызыкчылыктарына байланыштуу көз карашта каралууда. Мындай проблемаларга буга чейин эч бир адам кириптер болгон эмес, жана да маселени шашылыш түрдө чечүү талап кылынган. Тынч океан мурдагысындай эле ортодо толкуп турду. Куттубаевдердин үй бүлөсү Сары Өзөктүн жайкы эң азаптуу ысыгын көтөрүп, буюм кечесин ала Бурундудан баш уулган жака качып бербей туруп калгандан кийин булар эми калышты, эми ушул жерге орночок курушат деп Бурундулуктардын көзү жетти. Абуталип Куттубаев башын көтөрүп, так айтканда Бурундунун тирлигине ыгалып калды. Ананчы Разесинин турмуш шартын көрдү, каныкты. Бурунду дүйнөнүн каргыш тийген жери экен деп. Башка ар ким жана көрүнгөн айткыдай Куттубаев деле айтса акысы бар. Анан калса эмне деген шумдук. Атүгүл ар кандай башка керегине жаратар сууну да цистерналап поезд менен алда кайдан ап келсе, даамдуу таза суу ичкиси келген киши төөсүн комдоп, чанаштап камдап, жер түбүндөгү кудукка барып келсе, ага эдигей менен казангаптан башка ким бармак? Ырас, 52-жылда акыбал али ошондой болчу. Ал акыбал 60-жылдарга чейин разъездге тереңдеп электр шамалдын амалы менен суу тарткыч орнотконго чейин созулду. Анда муну эч ким үмүт кылчу да эмес. Ошонун баарына карабай, Абуталип эч качан Бурундуну да, Сары Өзөктүн жерин да каргап шилеп сөккөн жок. Жаманды жамандай, жакшыны жакшыдай кабыл алып жүрө берди. Чындыгына келгенде, бул жер эч кимге эчтемеси менен күнөөкөр эмес. Бу жерге жашасамбы, жокпу деп
адам өзү акыл жүгүртүш абзел. Ушундай жерде да кишилер жашоонун аракетинде. Акыры орнуп калар жерибиз бороондо экен, жайлуу жер издеп дагы кайда тентиме келек деп Куттубаев ушул оюнда токтогон соң түйшүгү көбөйдү. Там ташты бекемдеп кайра салыш керек. Ага убакыт жок. Күн сайын өз сменасын иштеп чыгыш милдеттечи. Бирок андан тышкары убакытта тириликке жетер эмес. Кыш түшкүчө бүтүп алчу иштери менен алектенип, мешин жаңыртып салып, эшигин бекемдеп, терезе рамаларын жонуп кынаптап, ушундай алек менен алышып, Абуталиптин шаштысы кетип калды. Анан калса мындай иштерге мурдатан колу жөндөм эмес болчу. Ошол үчүн Эдигей колгабыш кылып, балта чотунан каралашып, жалгыз таштаган жок. Бастырмасынын жанынан жер төлөө каза баштаганда Казанкаптагы карап турбады. Үчөөлөп жер төлөө казып, үстүн эски шпалдар менен жаап, анан саман салып, анын үстүнөн ылайдан калың шыбап коюшту. Бирөөнүн малы келип бутун сындырып албасын деп, анын үстүнөн тепейген шып куруп салышты. Үчөө эмне кылып жатышса да, айланчыктап кетпеген Абуталиптин балдары кээде колго-бутка чырмалып жолтоо болсо да, бала жүргөндө жумушуң жеңил өтөп, көңүлүң ачык болот. Казанкап менен Эдигей акылдашып, Абуталипке мал күтүү жагынан кандайча жардамдашсак деп кеңешти. Бир бүтүмгө келгендей болушту. Келерки көктөмдө бир саан инген берели дешти. Аны сааганды да үйрөтүп коюу керек. Инген уй эмес, аны тике туруп саайт. Талаада артынан ээрчип жүрөсүң. Сүт потосуна көзөмөл болуу керек. Учурунда эмизип, учурунда тартып алып турбаса да болбойт. Иши кылып түйшүгү көп. Адагы тирилик. Борондо Эдигейди баарынан өзгөчө кубанткан Абуталиптин чарбага киришкени гана эмес, Зарипа экөөлөп эки үйдүн балдарын күн сайын окууга, сүрөт тартууга үйрөткөнү гана эмес, Борондунун туйугунда калдым деп курулай өксүгөнүн жеңип, өзүнө керектүү иштерге киришкени. Абуталип деген билимдүү киши, китеп окуп, бирдемелерди жазып алыш билимдүү кишинин милдети эмне? Ушундай достуу болгонуна Эдигей ичинен корстон, ошол үчүн Абуталипке жан тартып турат. Бул жерге көп келүүчү Сарыөзөктүн геологу Илизаров менен дагы бекеринен достошуп турбу? Көптү билген илимпоз адамдарды Эдигей урматтай турган. Абуталип да көптү билет, болгондо билгенин дайыма жарыя айта бербейт. Анткени менен экөө чечилип сүйлөшкөн жайы бар. Жол иштеринен кечкурун кайтып келатышкан. Ал күнү 7-километрдеги жолдун жээгине кышкысын бороон согуп, күрткү чогулар жерге калкан шиттерди коюшкан. Күз жакын келгени менен кыштын камын азыртан көрбөсө болбойт. Ошентип экөө келаткан. Мээримдүү жарык кеч болуп турду. Маектешкиң эле келет. Мындай күндөрдө Сарыөзөктүн айдыңы тынч күндөрү кайык минип баратып, Арал деңизинин түбүн көргөндөй мунарыктап, тунчурап турат. Абу, эл орунга отургандан кийин деле өтүп калып көрүп калам, терезеңнин түбүндө отурасың. Бирдеме жазып атырсыңбы, же өтүк ултарап отурасыңбы? Маңдайыңда чырак жанат, деди Эдигей. Ал демейки жумушта, деп Абуталип күрөгүн бир ийининен экинчисине которду да көңүлдөнө жооп берди. Жазуу столум жок. Тентектер уктаар менен Зарипа китебин окуганга кирет, мен болсом унутуп кала элегимде деп, эртегилерди эске түшүрүп жазып отурам. Согушту, айрыкча Югославияда жүргөн жылдарымы. Убакыт өткөн сайын анын баары алыстап барат. Бир азга унчукпай калып, анан улантты. Балдарыма эмне жасап бере алам деп, дамаамат ойлогонум ушул. Ичкен жегенден кем кылбай тарбиялап алыш, ал турган иштечи. Колдон келишинче болоор анын баары. Мен башыман кечиргенде башка бирөө 100 жылдараң көрүп бүтөр. Азыр да күн көрүп жүрөм. Демек тагдыр мага калганда аянбаптыр. Балким эл журтка бирдеме айт. Обол мурун балдарыңа айт деп тургандыр ошол тагдыр. Балдарды бул дүйнөгө жараткан өзүм болгон соң, алардын алдындагы өмүрүмдү бүт баяндап берүү милдетим деп ойлойм. Ырас, баарыбызга жалпы тиешелүү чындык бар. Андан тышкары да ар кимдин керт башынын түшүнүгү болот. Дүйнөлүк алаамат болуп, өмүр менен өлүм айыгышып жаткан кызыл кыргын, кара сүргүндү аралап өтсөң, анын ичинде 100 жолу өлүшүң мүмкүн болсо, бирок өлбөй тирүү чыксаң, анан а киши кантип адалдык менен арамдыкты, чындык менен калпты мээ чачыратып билбей чыксын? Кое турчу, бирдемени түшүнбөй айтырам, деп Эдигей таңдана сөздү бөлдү. Айтканың акылдуу кептечи, бирок балдарың али
мурдунун богун аарчый албайт, чач тараштын машинкасынан коркот. Ошолор эмнени түшүнөт? Ошол үчүн жазып коюп жатырым. Ошолорго сактап коеюн дейм. Бүгүн өлөмбү, эртең өлөмбү, алдын ала ким билиптир? Байгүнү поезддин алдында кала жаздаганымы 3 күндөн бери ойлоп өзүмдү тилдейм. Казангап үлгүрүп жолдон түртүп жибербесе? Анан урушканын кое кал, балдарың Кудайга ыраазы болсун дейт. Туура айткан. Сага баягы деле айтпадым беле? Зарипага да айткам деп, Эдигей кызуулана кетти. Чоочулап жүргөнүн дагы бир жолу айтып калгысы келди. Паровоз рельстен чыгып, жол баштоочудан бетер, эмне кашайып жолдон чыкпайсың? Сактанганды сактайм деген. Билимдүү кишисиң. Канча айтыш керек сага? Сен азыр темир жолчусуң, базарда жүргөн жериң жок. Ойнобо, мойнуңду толгоп кетет. Андай болор болсо, күнөө жалгыз өзүмдө, деди Абуталип түнөрүп. Жок, сен оболу угуп алчы, анан жемелерсиң. Сөз келгенинен айтып салдым да. Илгери кишилер балдарына мурас мүлк калтырышчу. Жакшылык кабы, жамандык кабы, ар кандай мурас калуучу. Ал тууралуу канча китептер жазылды, канча жомок куралды. Ошо калган мурас мүлктү балдары кантип өлүшкөнү туурасында, анан ал балдары эмне болгону туурасында театрларда пьесаларды ойношот. Эмне үчүн дейсиң? Себеби ошол мурас калган мүлк байлык көбүнесе арам байлык, башкалардын маңдай теринен куралган, алдамчылыктан куралган. Ошол үчүн ал мурастын ичи толтура арамдык, күнөө, адилетсиздик. Биз болсок, Кудай жалгап, андан кутулганбыз. Мен өзүмдү ошо менен жооткотом. Менин калтырар мурасымдын эч кимге зыяны жок болот. Ал менин гана рухум, менин жазгандарым, согуштан үйрөнүп алып чыккан акыл жыйынтыктарым. Башка байлыгым жок. Ушу Сары Өзөктүн чөлүндө жүрүп, ушул ойго түш болдум. Турмуш мени жоготоюн деп, ар качан ушу жака түрткүлөп, сүрүп туруп алды. Мен эми балдарыма ой санаамды бүт жазып кетем. Качандыр бир кезде балдарымдын пейилинен кайра жаралам. Мен жетпегенге, менин колумдан келбегенге, балким балдарым жетер, колунан келер. Бизге караганда балдардын турмушу татаалыраак болот, кыйыныраак болот. Андай болчу болсо, жаштайынан мээси толо берсин. Ар ким өз оюна чөмүлүп, бир азга тунжурай басышты. Бу сөздөрдү угуп алып, Эдигей айраң таң. Жер үстүндө басып жүргөн маңыз максатты ушундай чата түшүнсө болот тура. Андай болсо да таңыркаткан нерсени сурап алгысы келди. Элдин баары радиодон да күндө айтып, келечекте балдардын жашоосу сонун болот деп жатышса, сен кайра кыйын болот дейсиң бизге караганда. Атом согушу болуп, ошондуктанбы? Жок, андыктан эмес. Согуш боло койбос. Болсо да качандыр бир кезде болор. Кара курсактын азабын дагы айткан жокмун. Мезгил дөңгөлөгүнүн чимирлеши тездеп барат. Балдар баарына өз аракети, өз акылы менен жетиши керек. Өтүп кеткен биз үчүн да жооп берүүлөрү мүмкүн. Ой жүгүртүү ар качан кыйын. Ошондуктан бизге караганда аларга кыйын болор дейт. Ойлонуу эмне үчүн кыйын дейт? Або. Аны тактап отургусу келбеди Эдигейдин. Тактабаганы бекер болуптур. Бу сөздү эстеп, кийин өкүнөрүн анда билбептир да. Мунун маңызы эмнеде деп баарын сурап алыш керек болчу. Мунун баарын эмнеге айтып атат дейсиң? Эдигейдин күдүктөнгөнүн сезгенсип, ага жооп берип жаткансы улантты Абуталип. Кичинекей балдарга чоң кишилер ар качан акылдуу, белдүү көрүнөт. Чоңоюп алып караса, окутуучулары, башкача айтканда биз да анчалык деле көптү билбептир. Бала кездегидей акылдуу деле болушпаптыр. Баягы акылмандарга эми күлүп койсо да болот. Карылар кээде аяныч сезим туудурат. Мезгилдин дөңгөлөгү тездегенден тездеп чимирилип баратат. Ошол үчүн биз өзүбүз жөнүндөгү акыркы сөздү, бааны балдарга калтырбай өзүбүз айтып кеткенибиз оң. Биздин ата-бабаларыбыз өздөрү тууралуу сөздөрүн улама жомоктор менен айтып кеткен. Өздөрү кандай улуу кишилер болгонун укум-тукум билсин деген. Эми биз аларды руханий боюнча баалайбыз. Балдарым үчүн колумдан келишинче иштеп жатканым да ошол. Менин улама жомокторум, согуштагы жылдарым. Балдарыма партизан дептерлеримди жазып жатам. Кандай болду эле, эмнени көрдүм, эмнелерди баштан кечирдим, балдар чоңойгондо пайдасы тиер. Андан башка да ойлорум бар. Балдар Сары Өзөктө өсчүдөй. Чоңойгондо бизди ээн талаа, эрме чөлдө
өстүрүптүр деп кине койбосун. Илгерки ырларды жазып алдым. Кийин аларды дагы таппай каласың. Менин түшүнүгүмдө ыр деген илгеркиден келген кабар, баян. Сенин үкү балаң көп ыр билет турбайбы? Дагы эстеп айтып берем деди эле. Билбегендечи, Аралдын кызы эмеспи деп Эдигей идирее түштү. Аралдын казактары деңиздин жээгинде жашайт. Деңиз кылаалап ырдаган кане жетсин. Деңиз баарын түшүнөт. Жүрөктөн чыккан ыр болсо, деңизде жарашып калат. Муну туура айттың, даана сөз. Жазып алгандарды бая күнү кайра окуп алып, Зарипа экөөбүз ыйлап жаздадык. Илгеркилердин ырдаганы сонунда. Ар бир ыр өзүнчө эле тагдыр, тарых. Ошол кишилерди кадимкидей көрүп турасың. Ошолор менен сырдашасың. Ошолордой сүйө алсаң, күйө алсаң. Мына көрдүңбү? Алардын таштап кеткен мурасын. Казанкаптын бүкөйүндө айттым. Эсте дедим. Каракалпактын ырларын жазып алайын өзүнчө бөлөк дептерге. Каракалпак дептери деп коелу аны. Ошентип экөө темир жолду бойлой жай басып келатты. Коңур кеч жеңилдене дем алгандан кийинки магдыраган көңүлдөй болуп турду. Же токою, же дайрасы, же шалбаалары болсочу Сарыөзөктүн. Бирок өчүп бараткан күн, ачык жер бешенесиндеги көлбөгөн коңур мээрим ошолордун бардыгынын ордун толтуруп турду. Кеңирсиген мейкиндиктин үстүндөгү көрүнбөй каалгыган көгүлтүр аба үрөп күтүп, ойго канат бүтүрөт, көп жашоого, көп ойлоого эргитет. Эдигей айтчы, деди Абуталип кези келгенде сураармын деп, оюнун коңулуна катып койгон суроосун азыр эстеп. Көптөн бери сурайын деп жүргөм. Дөнөнбай куш. Табиатта ушундай куш болуш керек го. Аты да Дөнөнбай болуу керек. Кандай дейсиң? Мындай кушту көргөн жок белең? А деген улама сөз да. Билем, бирок көп учурда улама айтылган турмуштан кезигип калат. Мына мисалы, саркалдак деген чымчык бар. Биздин жер сууда, тоодогу бактарды байырлай учуп, керели кечке мага ким күйөө деп сайрай берет. Бу жерде албетте үн менен сөздүн эле ыкташкан үндөш келишидечи. Бирок эмне үчүн ушинтип сайрап калганы тууралуу улама бар. Ошондон улам ойлойм да, бул уламада да алигидей үндөштүк барбы, жокпу? Балким чөлдө бир куш бардыр. Дөнөнбай деген сөзгө үндөш кылып сайраар. Ошол үчүн уламага кирип калгандыр. Жок, билбейм, андай деп ойлобопмун деп Эдигей ойлонуп калды. Ушул аймакты нечен жолу аркы терки өттүм. Бирок андай кушту көрбөдүм, кыязы жок болуу керек. Мүмкүн, деди Абуталип ойлуу. Эмне, андай куш жок болсо, жанагынын баары калппы? Деп Эдигей эми чоочуп кетти. Жок, эмне үчүн? Энебейит деген кабырстан турбайбы? Демек бирдеме болгону рас. А бирок мен алиги куш барго деп ойлой берем. Бирөө жарым качандыр бир кезде жолуктурат. Балдарга мен ушинтип эле жазып коеюн. Балдарга десең, аның туура, деди Эдигей өзү эканжы. Найман эне туурасындагы Сарыөзөктүн уламасын Эдигей билгенден эки гана киши жазып алган. Кагазга түшүрүп, балдарым чоңойгондо окусун деп обол мурун Абуталип Куттубаев жазып алган. Ал учур 52-жылдын аягы эле. Ошо жазмалар жоголуп кетти. Андан кийинки тарткан азапты айтпа. Жазма турсун жан кайгы болуп. Бир топ жылдардан кийин 57-жылдарда Илизаров Афанасий Иванович деп жазып алды. Азыр Илизаровдун өзү жок. Жазгандары мүмкүн Алматыдагы үйүндө кагаздардын арасында жаткандыр. Экөө тең Казанкаптын оозунан жазышкан. Эдигей да бар болчу, бирок ал көбүнесе эскерткич, түшүндүргүч катары катышкан. Мына жылдардын өткөнүн кара. Кудая тобо, ушунун баары качан болду эле? Жабылуу Каранардын эки өркөшүнүн ортосунда термелип келаткан Эдигей ушинтип ойлонду. Мына эми ал Казанкаптын өзүн эне бейитке алып баратат. Баары эле кайра айланып ордуна келеби? Уламаны көкүрөгүнө сактап, атадан балага калсын деп элге жайып айтып жүргөн улама тарыхын өз айтчу бейитке эми өзү баратат. Эне бейит жана мен экөөбүз эле калган турбайбызбы? Буяка жакында мен да келермин, өз ордумду ээлешке. Акыры ошо болот да, деп Эдигей кейиштүү санаа учуратат. Ал баягысындай эле бөтөнчө аза көчүн баштап баратат. Артында прицептүү трактор, анын артында Беларусь трактор. Кечке өзү келип кошулган куйкул дөбөт жолборс өзүнө өзү баш. Бирде көчтүн алдына чыгып алат, бирде артта ээрчийт.
Bir қарасаң қапталда келатат, дағы бір қарасаң таптақыр дайыны білінбейді да, қайдан жайдан жетіп келет, құйрығын даражасына жараша қармап, екі жақты қаранып қойып, көрініші олутту. Сіздер Залқар жазуучу Чыңгыз Айтматовтан «Қылым қаратар бір күн» романының 7-ші бөлігін ұқтыңыздар. Оқыған Кипариса Сұрахманова, шығарманың уландысы кейінгі шығарылыштарда.